Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Мирлан Исакбекович, Ашырбек Мойдонович. Менде Нарын районунун Кызыл Жылдыз айылынын элинин, мектептин директорунун, айыл өкмөт башчысынын каты турат. Кайрылуусу турат. Кайрылдак. Нарын облусунун УКС тарабынан Кызыл Жылдыз айылына мектеп куруу боюнча тендердин мыйзамсыз өткөндүгү билдиришет. Айыл өкмөтүн, айыл башчысы, мектептин директорун тендерге катыштырбай коюшкан. Канча курулуш компаниясы качканда ачык качкан эмес. Учурда мектеп авариялык абалда турат. Курулуш суук түшкөнчө башталып калсын деп тендер мыйзамсыз өткөрүлүп, иш токтоп, элдин нааразычылыгын жаратып жатат. Мен Көстөрөгө кат жибергем. Ал жерден Көкөчаровдун колунан кайра мага жооп келиптир. Бул жерде нарушение табылган жок деп. Эми анда нарушение табылбаса, эмне үчүн анда жана комиссия мүчөлөрү, мектептин директору, айыл башчы, айыл өкмөт кат жазып атат, эл кайрылып атат. Биз депутаттар өкмөткө кайрылып, Минфинге жалдырап, акча бөлүштүрүп атсак, мектеп курулсын деп. А могу жерлерде УКСта момундай болуп коррупция болуп атат. Тендерлер туура эмес өткөрүлүп атат. Көстөрөдө бул башчылыгыбызды кандайча түзүнсөк болот, Ашырбек Мойдонович? Ошондуктан, урматтуу Ашырбек Мойдонович, Көстөрөгө тапшырма берип, жеке көзөмөлүңүзгө алып, ушул маселенин чечишин тездетип койсоңуз